легендарлуу десем да болот. Себеп дегенде өтө популярдуу болгон ичиндеген кыргыздын жаштары ушул жеке өзүнөрүн угуп жетилген. Анын катарында биз дагы. Бүгүн бизде конокто Айжамал Кабылова. Кыш келипсиз. Кандай жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келдик. Маң кечиңиздер менен баарыңыздарды. Айжамалчыке. Бүгүнкү күн кандай өттү сиз үчүн? Жакшыбы? Кандай десем, күн негизи кыш мезгили өтүшү ушунчалык кыйын да. Негизи эле кыш мезгилин жаман көрөм десем болот да. Эмне үчүн? Үшүкчөлөрдүн Суук. Эшикке чыксаң суук, анан үйдөн чыккың келбейт. Бирок баягы жаңы жылдык көп кечелерден кийин, баягы күзүндө ары бери чуркап той топурдан кийин үйдө отуруп калып, бир аз жалкоолук кармап атат азырчы. Эшикке чыгыш жалкоо, иш башташ жалкоолук кылып атат. Азыр эми бир гана балдарым менен алекмин. Эртең менен турам, балдарымды мектепке алып барам, кайра алып келем, андан чыгып музыкалык мектепке алып барам кызымды. Ошол эми кызыңыз дагы ушу музыкалык жакка тартып атасызбы? Кызыгуусу бар, пианино ойнойт, бирок ырдаганын билбейт. Жакшы ырдайбы, жаман ырдайбы? Азыр билинбейт да. Может, мүмкүн бир аз чоңойгондон кийин билинеттир, бирок азыр кызыгуусу ошо фортепианого ойнойт, слуху өтө күчтүү. Эжекелер дайым мактайт. Бул жак эми аккан артан суу ага турбайбы? Ошондой го дейм. Айжамал жандай аласыз. Мен сизге бир суроолорду берем, бирок бат-баттан жооп беребиз. Колдон келишинче 1 мүнөттүн ичинде. Бирок суроолор деле аз эле, өтө көп эмес. Болгону ооба же жок? Сен мени ойлондуруп атасың. Жок, ооба же жок деп жооп бересиз. Даярсыз, кеттик баштайбы? Ооба же жок? Унутпаңыз. Өзүңүздү сулуумун деп эсептейсизби? Жок. Идиш жуубай уктап калган учурлар болобу үйдө? Болот, ооба. Тойго барып акчаңызды албай калган учурлар болду беле? Боло элек, жок. Калп айтасызбы? Ооба жок. Жок. Мышкы жагабы? Жок. Үдүктөрү кийим кийген учурлар болобу? Болот, ооба. Инстаграмда көп отурасызбы? Ооба. Көрөрмандарыңыз көппү? Көп, ооба. Уй саган билесизби? Жок. Көрөрмандардан келген каттарга ар дайым жооп бересизби? Жок. Популярдуу болуу оңойбу? Жок. Бирөөнү туура кийинесизби? Жок. Мектеп учурунда сабактан качтыңыз беле? Ооба. Көп. Далайда жок. Көп качкансыз, негатив сөздөргө көңүл бурасызбы? Анча деле эмес. Бийликтен кызмат берсе барат белексиз? Жок. Эгер президент болуп калсаңыз, ишти эмнеден баштайт элеңиз? Ушул ойма келбептир президент болушчу. Мисалы болуп калсаңыз, жумуш ишти эмнеден баштайт элеңиз? Мени аралап жүрөсүз, элдин көйгөйлөрүн билесиз, балким сиз чечет. Сөзсүз түрдө элдин көйгөйлүү маселелери көбүнчө эмне? Ошолорду баштайсың да. Мисалы, кимдир бирөөнүн айылына суу керек. Кимдир бирөөнүн мисалы көчөсү таш. Мисалы бизге көп айыл аралайбыз. Баягы жолдон өтүш невозможно да. Демек, жолдорду жолдоңдойсуз. Жолдорду эми Кудайга шүгүр көп азыркы күндө көптөгөн жолдорубуз оңолуп баратат. Бирок биз жүргөн жолдордо ошол жакта отурган кээ бир чиновниктерибиз жүрбөйт да. Мисалы, кээ бир айылдарда суусуз жашаган айылдар бар. Суу жок, суу жок. Таза суу маселеси бизде мисалы суу өзүбүздө кене, бирок ошол сууга өзүбүз муктажбыз да. Ушул жерде токотпосок, мен өзүмдү бир депутаттан интервью аткандай эле сезим кетип атам. Анда эмесе мындай алалы. Сизди баардык эле Айжамал Кабылова деп тааныйт. Өзүңүздүн туулган күнүңүз, айыңыз, жылыңыз, кайсы жерде, канча үй бүлөңүз кандай, ушу тууралуу кеңири айтып өтсөңүз, кыскача. Кабылова Айжамал Төрөбековна, Ош шаарына караштуу Кара Суу районунда, Отуз Адыр айылында 1982-жылы 2-ноябрда жарык дүйнөгө келгем. 5 бир тууганбыз. 5 бир туугандын эң улуусу мен. Менден кийин сиңдим бар, жалгыз. Андан кийин 3 иним бар. 2 кыз, 3 уул. 2 кыз, 3 уул. Оңго жыгылсам сөйөт турган, солго жыгылсам таяр тоолорум, инилерим бар. Сиздин жаңылыгыңызды биз ар дайым Инстаграмдан көрөбүз. Инстаграм болуп кетпеди. Москва шаарына Гүлнара Калдаровна менен барып келдиңиздер. Кандай шартта бардыңыздар?
өзүңүздөр уюштурдуңуздарбы жана эгер сыр болбосо канчага бардыңыздар? Эми Москва шаарга андай жактарга сөзсүз түрдө бизде өзүбүз уюштурбайбыз. Ал жактан чакыруу болот. Мисалы, мага чалат, сиз менен кимди чакырсак дейт, менден сурайт, дагы башкадан сурайт, сиз менен ушул Айжамал эжени чакырсак болобу депчи. Кыялыңар мындай бир столдо отура аласыздар. Анан сиз менен ушуну чакыралык, макул. Мен эми ал менен барам, бул менен барам деп мен ал жерде шарт койбойм. Мага эмне, менин акчамды төлөйт. Алдын ала акчаларды салышат, билеттерди алышат, ал жакка бул жакка жатаканаларды даярдашат, тамак аш даярдашат. Мына ушул условиялар менен биз ошол Россия жактарга, ал жак бул жактарга ошондой договор менен концертке барабыз. Кандай болду концерт? Жакшы болдубу? Концерт жакшы болду, негизинен мындай алганда. Бирок мени өкүндүргөн нерсе дайыма Москвага барганда бизде концерт кое турган условия жок. Концертный залдарга биздин ошол чакырып аткан мекендештерибиздин күчү жетпейт да. Себеби ал жерде концерт коючу залдардын арендасы 200 миң, 300 миң рубль да. Ал еще ал жерде саатына эсептелинет. Эгер сен бизде эми кыргыз деген Кыргызстанда эле эмес, Африкада жүрсө дагы, Москвада жүрсө дагы кыргызча келет да, чакырган жерге, туурабы? Кечигип келет. Мисалы, концерт 18:00 дей турган болсок, биздин концерт 9-да башталышы мүмкүн. А бирок сен уже саатын алгансың, ошол сааттан эсептелинип кете берет, залдын акчасы эсептелинип, ошол саатын эсептеп кетет да. Ошондуктан биздин мекендештер андай концерттик залдарга мүмкүнчүлүгү жок, андай жерлерге чакыра алышпайт. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын баягы кафелери көп Москвада. Мына ошол жерлерге чакырышат, бирок эми ошол жерлерде дагы кээ бирөүндө условия бар, кээ бирөүндө условиясы жок. Элибиздин шарты, жашоо шарты кандай экен? Жашоо шарты эми баштагыга караганда бүгүнкү күндө жакшы. Кыргыздар баягы иштешип, ошол жерден үйлүү жайлуу болушуп, бутуна туруп, үй бүлөлөрү менен, бала чакасы менен ал жакта жашап калган. Биздин мекендештерибизди көрүп бир чети кубанасың. Эптегени эптеп атат. Эптей албаганы эптей албайт. Ал эптей албаган адам Кыргызстанда деле эптей албайт да. Мен ойлойм, бул адамдын арагынан болуш керек депчи. Эмгекчил адам ошто жүрсө деле, төштө жүрсө деле ал эптеп кетет да. Мекендештерибиздин жашоосу Кудайга шүгүр. Жакшы эле. Ырчылар аябай көп барып атат дейт да. Сиздин кандай ойдосуз? Ырчылар көп чындыгында. Ар жума сайын концерт, бирок ошол ар жума концерт болсо деле келишет экен да. Эмнеси кызык ошол. Себеби бизде майрам күндөрү гана эс алабыз да. Бир нерсеге эс ала турганга эме болсо, мүмкүнчүлүк болсо, туулган күндө же болбосо бир майрамдарда. Эмеде Москвада жума, ишемби, жекшемби күндөрү сөзсүз түрдө кыргыздар эс алат экен. 3 күн. 3 күндөн эми бирөөсүн тандашат да. Бирөөсүндө эс алуу күн ишемби күнү болушу мүмкүн, бирөөсүндө жекшемби, бирөөсүндө жума күнү болушу мүмкүн. Ошондуктан аларга ошол күндөрү эс алуу. Анан концерт көргөнү барат, сиздер? Барышат.